Assalamu алейкум, саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бүгүн биз кезектеги түз эфирибизди баштайбыз. Бизде кечээ күнү Гүлмира деген активист кызыбыздын группасынан WhatsApp'та көптөгөн мекендештер кошулушту. Баардыгыларына эстетип айтып кетейин. Бул мындай түз эфирлер юридикалык суроо жооптор биздин каналда регулярно болуп турат. 2-3 күндө бир. Жана бизде жөнөкөй эреже бул эфирде суроону мүмкүн болгонча кыска беребиз. Жана бат беребиз. Эгер убакыт болсо мен өзүм убакыт берем. Суроо аз болгондо силер кеңири бересиздер да. Анан суроо бергиси келген адам микрофон неме чатка киргенден кийин эфирге киргенден кийин баягы кнопканы басып коюп кол көтөргөн кишини кнопкасы бар. Ошону басып койсоңуздар мен силерге микрофонду жандырам. Же комментарийга жазабыз, что вот мен суроо бергим келет деп. Ошондо мен силердин микрофоңуздарды жакмакчымын. Или сурооңуздарды озвучить этем. Ошон үчүн азыр бизде биринчи мекендешибиз Дилназ алды эле кезекти, андан кийин Адил Назарбат алды. Назарбат, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Менин суроом былтыр самозанятый болгом, такси кызматында иштейм. Анан кечээ эле силер менен ГПХ договор жасалды да. Анан эми экөөнү мен мисалы жанагы адам менен түзбөдүмбү? РФ гражданин мененчи. Анан мен тигил жакта самозанятыймын. Самозанятый мой налог ошол жак менен Яндекс аркылуу бекитилген да ал жака. Анан экөөнү кандай кылып байланыштырыш керек? Мен такыр эме болуп атам да, ушуга акыл жетпей атат. Сиз самозанятый таксиден самозанятый болгондо карта байлагансыздар, туура айтамбы? Ооба. Ошол картаны чечип туруп эле вообще башка жаңы карта байлап таштаңыз. Жаңы карта ачып туруп эле мой налогко кайра жаңы карта байлап таштаңыз. И ошол эки жаңы картаңызга айына жана көрсөтүлгөн сумманы эле бир жолу салып коесуз. Налог өзү высчитывать этип эсептеп анан төлөтүп алат эмеспи? Төлөтүп алгандан калган суммасын өзүңүз кайра чечип аласыз. Болду. Мындай болуп атат да, бизде азыр ошого мажбур кылып атат, жана ИП менен же самозанятый же эме парковый самозанятый деп. Ушул үчөөнүн бирөөнү тандашыбыз керек да. Анан ал жактан да бизде налог кетип атат да, ушул. Жок, ал сиз парк сиз үчүн налог төлөгөн жок да. Сиз ГПХ ачып самозанятыйга өткөндөн кийин, то есть налогду сиз өзүңүз төлөп каласыз. Бирок мен жана ошо парковый самозанятыйдан отказ кылып, мен өзүмдүн самозанятыйым бар, мынакей мен өзүм ачкан. Мен ошол эле ошол жактан налог төлөйм деп чыгып кетиңиз да, мындайча айтканда. Туура. Яндекс менен түзмө-түз прямой самозанятый. Ал бар. Мен жана ГПХны берки эме менен түзөп атпаймынбы? Мисалы, машинаны алган гражданин мененчи. Ал тигиреке ГПХ гражданско правовой договор, ал тигиреке сиздин жана налогторуңузга как такое влиять этпейт да. Бул сиздин ошол эки адам менен түзгөн иш берүү, ишке орношуу боюнча сиздин договоруңуз. Ал эми налогду сиз самозанятый аркылуу төлөп атасыз. Түшүнөсүзбү? То есть бул эки башка. Самозанятый өзүнчө, ГПХ өзүнчө. Сиз налогду кантип аз төлөйм деп атасыз? Налогду болсо сиз мой налогдон берки жанагы общий картаңызды чечесиз. Анткени азыр сиз ошол эки общий картада күн сайын жана түшүп атпайбы сизге акча? Ошонун баардыгы налог болуп көрүнүп атат да тиякачы. А так сиз башка карта ачып туруп тияка байлап койсоңуз, сиз ошол жака салган акча гана сиздин доходуңуз болуп эсептелип көрсөтүлөт да. То есть биз 15 000 сом деп жазып бербедикпи? Ошол 15 000 сом саласыз, 15 000 сомдон налог вычитывать этет, калган сумманы сиз чыгарып аласыз. А тиги общий картаңызга клиенттер ошого байланганда, туура айтамбы? Ошол жака төлөй беришет. Мисалы үчүн муну жанагындай текшерүүлөр болуп калса, анан 15 000 деген зарплата менен мындай бир кызыктай болуп калат экен да, ошол реалдуу элеби? Эми ал жерде закондо көрсөтүлгөн да, минимальный жана прожиточный минимумдан өйдө зарплата алса болот дегенчи. Минимальный прожиточный минимум Москвада 9700 канча сом, а сиздики 15 000 сом. Сиздики то есть прожиточный минимумдан көп айлык. Жакшы. Рахмат, чоң рахмат. Так, Адилет, бериңиз сурооңузду. Мындан кийин Айдана. Куатбек, жакшысыңарбы? Мирлан, саламатсыңарбы? Мен уже
мурунку баланын суроосун эле сурайын дегем, уже түшүндүм. Рахмат чоң. Рахмат. Хорошо, рахмат. Айдана бериңиз тураңыз. Чалды эле бул. Бериңиз. Угуп атасыз, сүйлөңүз. Сүйлөй берейинби? Сүйлөй бер. Мен деген эмеден Сахаровадан неме болгон да? Оору чыгып, ошодон запрет коюлуп калган да. Аны деген мен эмеге барып лечениясын алдым да. Лечениясын алып, ал жерден справка берди. Андан кийин Роспотребнадзорго бар деген. Роспотребнадзорго дагы болуптур деп эмесин дагы эмесин алып, медкомиссиядан өтүп, андан кийин ал жерден 3 справка берди. Аны алып Роспотребнадзорго барсам, ал жерден кагаз берди. Болду, эмеден запреттен снимать этилет депчи. Андан кийин мен Сахаровага бардым. Сахаровага барып, багы көк карточкасын алдым. Алгандан кийин тиги эмеге ары эме жака барсам, бир жумадан кийин запрет снимать этилет деген. Бирок запрет снимать этилбей атат. Аны эмне кылса болот, ошону сурайын дегем. Сиз качан Сахаровадан качан өттүңүз, качан справка алдыңыз? Сахаровадан жакында эле алдым, эч канча деле болгон жок. Сиздин запретиңиз, сиз жанагы границадагы МВДнын запретин текшерип атасыз да, туура айтамбы сиздики? Ооба. Ал МВДнын запрети немеде бүтөт да, сиз почти 1 айда бүтөт. 1 айда чыгат. Ал Роспотребнадзор мисалы үчүн өзүнүн решениясын чыгарды, например, сизди баягы Роспотребнадзордун немесинен чыксын депчи, списогунан. Бирок ал ошол эки чыгаргандыгы жөнүндө чечимин эми алар МВДга, ФСБга жөнөтүш керек да. Ал эми билет. Ал жөнөтүлгөн, бирок эми ал сизди чыгаруу, ал кандайдыр бир убакытты алат да. Так что кичине күтө турушуңуз керек сиз. Дагы күтө турушум керекпи? Ооба, күтүшүңүз керек, где-то 1 айдын ичинде чыгып калат. 1 айдын ичинде? Роспотребнадзордун решениясы чыккандан кийин 1 айча ошо ФСБ менен МВДнын базасы обновление болот да, алар чыгаргандан кийин дагы обновить этет экен да базаны. Ошондо экенде анан көрүнөт да, что сиз чыгып кеткениңиздичи. Ага чейин чыкпайт дегиле? Ага чейин базада тура бересиз, ооба, запретте. Мен ошону сурайын дегем да, себеби азыр 1 жума болду да, 1 жумадан кийин чыгат деген да, ушу 1 жума болду да, ошо эме кылганына. Жок, ал эми сизди уже чыгарып тиги ФСБнын базасына жиберет, просто база обновить этиш керек да, обновлять эткенде ошондо жоголот да тиги. Күтө турсам болот экен да, значит, Күтө туруңуз, ооба. Сиз иштеп атасызбы? Ишиңизди кылып жүрө бериңиз, ал өтөлөр чыгарып коет. Жок, азыр ошо иштебей атпайм, ошо меники азыр эмедики продление болбой атат да, эмечи. Регистрацияңыз базадан чыкпай атат. Эми кичине күтүшүңүз керек, тууган. Кичине күтүшүңүз керек. Бирок чыгат, Эми тууганым мындай да, сиздин мен документтериңизди кандай десем, мен көрбөгөндөн кийин мен чыгат чыкпайт деп конкретно айта албайм. Документтер болсо, эгерде сиз кандайдыр бир ушул экинден сарсануу болуп аткан болсоңуз, баардык документтериңиздерди алып алып, биздин Москвадагы офиске барсаңыз, ошол жерден так келсе консультация кылып, анан айтып бере алат да. Гүлүз Акматсеева деген кыз менен иштейбиз. Ошол жерге неме ким Кубатбекте адрестер бар, Семеновский метродо биздин офисибиз бар. Ошол жерге алып барып, сиз азыр бош элесиз да, туура айтамбы? Бош элемин. Ошол жерге бир күн алып барып, ошо Гүлүза офистеги кезинде. Аны мондай болду эле, мондай болуп чыкпай атат, качан чыгат деп ошол жерге консультациялайын дедим эле. Ошо прямой эфирге Мирлан менен байланышка чыксам, ошо офиске барып көргөт эле десеңиз, анан консультация берет ал. Рахмат. Так, суроо берүүчүлөр барбы? Амат мекендештер, суроо жок болсо Ламбайке жанагы
акыркы жаңылыктардан болсо осы айтып кетиңиз пока ошону пока эми мен баардык жерлерден кайрылат элем ушул моменттен пайдаланып. Биздин азыр ошо Россия Федерациясында биздин көптөгөн жердештерибиз ишкерчилик менен алекин жүрүшөт да. То есть катышат. Мына жакында эле бир кызыбыз келди, Валберстен ушул экинде жакшынакай ишкана ачып өзү иштеп атыптыр, жана товарларын сатып атыптыр. Абдан буреки бизди кубандырарлык иш да булардын баардыгычы. Парикмахер ачып атышат, чачып алып ушул жерде иштеп атышат. Бурекинин баардыгы аябай жакшы, аябай биз бурекини колдойбуз, кубаттайбыз. Бирок ошол жерде дагы эле Но деген эле бир баягы кыргызчылык бир жер бар экен. Бул ошо экинчи бизнестин баарын кылып, ачып, ошончо акчанын баарын салып койгон дагы документацияга такыр көңүл бурушпайт да кыргыздарчы. Мына сиздер өзүңүздөр билесиздер, парикмахер ачып алган бир кыз, например, арендага алган ошол экинчиде өзүнүн ИПси бар, иштетип атат, баардыгы жакшы. Ошонун колунда, например, 5-6 парикмахер кыргыз киши, кыргыз кыздар, балдар иштеп атышат. Бирок ошол эки 5-өнүн 6-онун тең колдорунда эч кандай документи жок. Баягыдай эле булар баягы сырттан бир липовый, левый трудовой договор сатып алып, эптеп тияптылык кылып ошол экинин тигилекке регистрациясын создуруп, анан кайра штраф төлөп, анан кайра ошол экинтип эле жүрүшөт. Мына көчкөнүн келген кызыбызда жакшынакай Валберстте сонун иши бар экен. 12-13 жылдан бери Россияда жашап экен. Бирок, к сожалению, ошо документацияга такыр көңүл бурган эмес дагы 13 жылдан бери бир жолу кармалган дагы сразу депортация болуп кеткен. Россияда, Кыргызстан. Ошондуктан эми биздин ушул эки юридикалык компания ушул ишкерлерди юридический сопровождение кылуу боюнча дагы өзүбүздүн кызматыбызды көргөзүп баштадык. Эгерде сиздин ишканаңыз болсо, эгерде сиздин ошол эки ишканаңыздагы кандайдыр бир юридикалык документтер боюнча, юридикалык сопровождение боюнча бизге кайрылсаңыздар, биздин офиске, мына Москвадагы Гүлөза Акматсияева өзү ошол экини кабыл алып, консультация кылып, ошол эки сиздин ишчилериңизди кандай кылып закондуу, мыйзамдуу түрдө иштетсеңиз болот. Жана ошол эки бизнесиңизди кантип ошол эки легальный иштетсеңиз болот, налогторду кандай төлөш керек, жана башка ушундай көптөгөн суроолоруңуздарга сиз жооп алып, ошол эки биздин жардамыбыздан пайдаланып, ишиңизди мындайча айтканда легальный тарапка, ачык тарапка, мыйзамдуу тарапка чыгара аласыздар. Ошондуктан бизге кайрылыңыздар, биздин ошо кыргыз ишкерлер жердештерибизди колдогонго биздин билимибизди баардыгыбыз жетиштүү, ошондуктан чогуу иштешкенге чакырабыз баарыңыздарды. Жакшы экен. Мирлан аке, мен сизге азыр телефонуңузду ачып каралай аласызбы? WhatsApp'тан бир постановление жөнөттүм. Краснодардан бир мекемедешибиз чогулуптур да. Ошону окусаңыз. За руководителю филиала, возвращаем вам без материала на продление миграционного учета иностранного гражданина. Такырлап түшүнбөгөн документ болуп атат, Мирлан аке. Ошону ушун бул неме нарушение стандартов деп турбайбы ким Кубатбек? Да? Нарушение чего? Стандарт. Нарушение стандарта деп коет да. То есть бул тууганыбыз бир возможно бул эки өз документтерин текшертиш керек да. Возможно бул черный списокто болушу мүмкүн бул киши. Же болбосо бул жана госуслугиден неме берип атканда алмаштырып алган. То есть как будто иностранный гражданин принимает тигиреки гражданин России деп. То есть бул экенде просто бир стандарттарын бузуп алган да. Бул стандарттарды бузуп алды деген бул не конец света. Бул ошол эки кагазды алып алып, он может обратиться за объяснением, разъяснением вот этот орган. Ушул органга кайрылса болот. Мен стандарттын баардыгын жөнөкөй Кыргызстандын жараны билбейт да. Тууратамбы? Ошону кайрылып, эмне стандарттар бузулган?
каерден эмне кеткен, туура эмес кеткен. Ошол эркелерди оңдоп кайра жөнөтсө болобу деп ошол эркеле эле Федеральный миграционный службага, УБМге, ошо жиберген органга кайра кайрылсын. Бул эч кандай деле смертельный коркунучтуу эмес. Эгерде кандайдыр бир коркуп атса, анда жанагы хозяин квартирага ичирип алып барса болот да. Мына экөөбүз бергенбиз, жакшынакай бергенбиз, мынакей документтер баардыгы таза деп берсе, анан ошол жерден баардыгын түшүндүрүп берет. Ошо кыргыз жарандардын бир немеси бар да, ошо кылт этип эле бирдеме ушундай бир кагаз келип калса, же болбосо тигирээки участковый мага кел, сен экөөбүз сүйлөшчү сөзүбүз бар деп койсо эле зырт этип эле качып кетет да. Кыргызстанга качып кетишет да. Аны барып, эч кандай да мен уга элекмин да, эми баягы тигирээки Россиядан уга элекмин, участковый чакырып туруп кыргыздын кулагын кесип алыптыр, же болбосо салып таштаптыр деп уга элекмин да. Просто барып эле ошол эки түшүнүп алыш керек да. Эгер мындай кандайдыр бир сарсана болуп коркуп аткан болсо, жанына гражданин Россия күбө тартып алсын жанына. Ошо менен барып эле ошол экени түшүнүп алыш керек. Көптөгөн биздин жарандарыбыз мына ушул экинде кичинекей мелкий бир болбогон нерсе үчүн вообще жашоосуна балта чаап неметишет да. Мисалы үчүн жакында биздин бир атуулубуз кайрылды. Россиядан ушу ГАИ кармап эле ушу сотко келесиң деп эле коюптур. Сотко келесиң деп эле койгондо болду, тигирээки жаран шарт эткенче койкуй, мен сотко барып турбаймбы дейт дагы. Түн ичинде билет алат да Кыргызстанга учуп келип паспортун алмаштырып кетет. Соттон карасак болгону бир 5000 сомдук иш экен ал. Жана мировой судьяга барат экен. Ошол экенде жол эрежесин бузуптур. Кичинекей эле ал деле бир кызыл светке өтүп кеткенбиш, баля эле да, андай деле өтө деле коркунучтуу эмес. Анан паспортун алмаштырып ийген. Мына эми бүт баардык мындайча айтканда жашоосу өзгөрдү да. Азыр эми анын нике күбөлүгүн алмаштырыш керек экен. Анын эми дагы тиги балдарынын күбөлүгүн алмаштырыш экен. Толгон токой проблема башына үйүлүп мына отурат Кыргызстан. Ошон үчүн жердештериме кайрыларым, эч кандай коркуп, сарсана болуп, бирдеме болуштун кажети жок. Эгерде кандайдыр бир жерге чакырса, күбө менен баргыла, эч кандай эч нерсе болбойт. Эң айлаңыздар кетсе, мына бизде болгон юристтер бар. Москвада көп эле калды, Кудайга шүгүр, юристтер. Ошол экелердин бирин жалдап, мына профсоюз мигрантов жүрөт, 5-6 юристи бар. Москвада мына Кыргызстандын жанагы эмгек миграция министрлигинин өкүлчүлүгү бар, бир 10 чакты кишиси жүрөт ошол жерде. Ошолордон барып прояснение алып, эгерде неметсе, ошо чогуу барып эле бир 5 тыйын аябай эле ошол экелерди эчтип барып, ошол экинде маселелерди на месте чечтип алгандар оң да. Чем Кыргызстанга кетип калып, анан өмүр бою тигирээки кандайдыр бир запреттерге түшүп 3 жылдык, 5 жылдык, кээ бирөөлөрүн өмүр бою салып атат. Ошентип жүрүштүн кажети жок деп ойлойм да. Жакшы экен, рахмат. Бүгүн суроо жок го, негедир жаңы подписчиктер кошулду элек, мүмкүн ошого деп. Бардыгы эскилер консультациядан келишкен го. Мирламбекке дагы бир ошол азыр такси сабап кетти деген бир үрөк учурган бир неме жүрөт да. Видео көрдүңүз, көрбөдүңүзбү? Мирламбек. Таксисти сабап турбу, таксист сабап турбу? Таксист биздин кыргыз аялды сабаптыр деп бир менин группама жөнөттү. Эгерде ошол эки неме болсо, ошо таксист кызды айтат элем, эч кандай неметпестен эле заявление жазып, ушул эки иштин акырына чыкканга аракетин кылыш керек. Биздин обычно ошол эки кыргыз жарандарынын дагы бир немеси бар. Кандайдыр бир ошондой болсо, өздөрү унчукпай, арыз жазбай бүтүрүп ташташат да анычы. Бурекиндей нерсе болсо, аркасынан түшүш керек. Заявление жазыш керек. Эгерде милициялар ошол эки кыймылдабай атса, прокуратурага арыз жазыш керек. Сотко жетиш керек. Эгерде өзүнүн мүмкүнчүлүгү, сөз байлыгы жетпей атса, юристтин жардамы менен кылсын да. Ошол экени бирөө акырына чыгарыш керек. Анткени ушинтип эле көчөдөн бизди бирөө тээп кетсе же чаап кетсе, биз унчукпай атып, мына штраф салып койсо милициялар, кармап кетсе, биз унчукпай атып, өзүбүз ошол экелерди башыбызга чыгарып алдык. Ошон үчүн
тартынбаңыздар, сиздердин деле укуктарыңызды коргогонго кишилер бар. Так что кайрылсын милицияга ошол кыз. Эмнеге кайрылбайт? Сотко берсин жанагы кишини. Түрмөгө чиритиш керек андай акмактычы. Кызга кол көтөргөндө анын кандай акысы бар? До конца чыгыш керек дең ошонун аягына. До чыгыш керек. Мына өткөндө мына Кубатбек экөөбүз да сүйлөшкөнбүз, баягы балдарды неме бастырып, баягы тизелетип алып бастырып милициялар. Туура айтамбы? Ошол жердеги мына 5-6 кыргыз баланын бири да каршы жазбай койду ошол милицияга. Бизди ушурекинтип унижать этти, бизди ушурекинтип неме, мейли ал балдар мындай да, эгерде Россиядан коркуп атсак, все равно кетишти ошол балдарчы Кыргызстангачы. Кыргызстандан деле доверенность берип койсун, биз арыздарды жазып биякта алардын атынан сот процесстерине катыша беребиз. Эгер алар өздөрүнүн баягы Россияда жүргөнүнөн коркуп атса, например. Туура айтамбы? Кийин кайра ойлошот да булар. Мүмкүн, Iya. Кийин кайра кирип калам, барып калам деп ойлошот эми бардыгы. Кирип калган күндө дагы ал